Бүгүндөн тарта борбордук жана кечи базарларда малдын эти 315 сомдон сатыла баштады. Монополияга каршы агенттиги сатуучулар аркыл баада сатпасын деп, ар бир сатуучуга бааны коюп берди. Расходты актабайт эле да. Эми айла жок сатабыз да, бул жактан штраф деп атат. Айла жок кылат бул жак. Ошол. Негизи канча кетет мисалы? Чыгым. Чыгым көп эле болот, мисалы свет кымбат. Мусорга төлөйбүз мына жерде, аренда төлөйбүз. Ошол өзүбүздүн жеп ичкенибиз бар бул жерде. Бул жердин расходу 12,5 болот айына. Ол жерде свет, бул жерде ар бир малга эсептебегенде. Эгерде барды дыйкандар деле баягы жемдер 25 сом болот килограмм. Эсептесеңиз ушунда 1 тоннага семирет мал. Ошондо дыйкандар актабайт бар. Азыр эми кандай болот? Азыр эми штраф салышы мүмкүн, бирок сатса болот бул тем. Бирок бар дыйкандар актабайт да, бар орто жол деле элдерге кыйын болот. Бизде бул өткөндө болсо деле эл эмне болсо ошо да карындашым. Значит, законго бош айтабыз го, болду да. О, эч эмесе 5 сом эле пат кылтат, болду ошо эл эмне болсо ошо да. Ошолор 320 сатканбыз, 310, 280 да сатканбыз аркылда. 300-305 тен чыгат тамам. Мына 10 сомдон 5 сомдон кошуп сатып атат. Айрым сатуучулар жергиликтүү бийлик коюп берген баасына макул болсо, кээ бирлери кеткен чыгымды актабайт деп нааразы. Бирок керектөөчүлөр үчүн 315 сомда кымбат. Отракта. Мал мисал мал базарларда. Булар вообще кымбат сатты. Алдыны кандай жакшы? Бады кишинин 300 сом астында тажаты кыйын. Анча адамдар таба албайт. Эттин баасы 3 айдан бери 330 сомдон сатылып жаткан. Эл тарабынан да нааразычылыктар көп болуп, монополияга каршы агенттиги мониторинг жүргүзүп, бардык чыгымдарды эсептеп чыккан. Анда 1 килограмм эттин баасы 311 сомдун тегерегинде бааланган. Мындан улам Ош шаардык мэриясы 2 февраль күнү касапчылар менен биргеликте жыйын өткөрүп, туруктуу бааны коюп берген. Анализ кылып чыктык, мал базарга, эки мал базарга чыгып, керек болсо ушу буканы алып, сойдуруп, антип биз анализдердин калькуляциясын чыгарганбыз. Ошондо 300 сом, 298 сом, 90 ушундай 98 тыйынга түшкөн да малдын этичи. Анда малдын этин бир эле малдан албай, биз ошо бир малды сатып алгандан кийин алып келип касаптын бойну сехтеп коет, мал союучу жер, ошол жерге барып сойдургандан кийин ошо 298 сомго түшкөн. Эми ошол түшкөн чыгашаларды алып келип туруп, баягы жол киресин, электр энергиясын, патентин, налоговыйдан берген чыгашалардын баарын кошуп чыккандан кийинки чыгашасы бул 310 сомго түшкөн. 311 сом болгондо. Эми ар бир сатуучу 315 сомдон сатууга тийиш. Эгерде андан кымбат сатылса 3000 сомдон 10.000 сомго чейин айыппул салынат. Буга эскертип атам, мына эми 315тен бүгүндөн баштап 315тен могу жерге клиентка салып, көрүнүктүү жерге могу жерге илгилей деп атам мындай. Анан эртең Кокстан контроль текшерүү келсе 315тен жок болуп, илинбей баа жок болсо административдик айып салынат 3000ден ары. Анан бул 315тен жогору сатып алып карасынан кармалып калса, анда 10.000ден ары кетет завышение цен деп. Бирок айрым касапчылар монополияга каршы агенттиги изилдеп чыккан баадан сырткарыда ар бир мал үчүн ветеринарга 200 сомдон бере тургандыгын айтышты. Бирок камерага айтуудан баш тартышты. Ошондо ар бир малга 200дөн бересизби? Ар бир малга 200дөн берет. Мен эмес, бардык касаптардан сурайм. Ошо сиз ар бир малга 200дөн бересиздер, 200 сом, 150 сомдон акча алат ача. Аренда 10.000, патент 2,5 ошо. Аны ветврачка беребиз ошо. Чыгымыбыз. Ошо ветврачка берелде акчаңарды ошо 5-6 адам, 7 адам жазбачы мага? Ака 5-нчи жерде коюпту да. Ал эми ветеринардык жана фитосанитардык көзөмөлдөө кызматы касапчылардын сөзүн телефон аркылуу төгүндөдү. Малды текшерүү үчүн айлык алабыз, 200 сомдон алат дегени жалган дейт. Жок, кыздар, булар эски неме боюнча айтып атышат. Башталынчу да. Башталынчу. Анан кийин булар эми көпчүлүгү жашкандар. Мындай неме, көрөмөт сыйлап койсо керек. Өздөрү аксаган үчүн кече бир күн чогулушка барганда макул болушту да. Сол жалпы мэрияда чогулушка айтылбады буларгачы. Кантип болду кантип алчу. Бизге айлык төлөнөт карындаш. Касапчыларга айтканда биз көз каранды, жок.
Белгилей кетсек, жыл башында Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев шаар аймагында эт кымбат сатылып жаткандыгын айтып, тийиштүү жетекчилер менен жыйын өткөргөн. Бул күндөрү райондордо эттин килограммы 300 сом 280 сомдон сатылууда. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.